Bizge bir 3-4 ay murun bir tuğanımız telefon çalıp kеңеш сұраған. Эмне oldu desem, ayalım şaharga ketem dep jatat. Şaharda жашашым керекмин деп, айылдан кетем деп жатат деп калды. Ана bir нече кеңештерди айтып, ушул акыбалды түшүндүр, сен ата-энең бар экен. Бирок ал бала ата-энеси менен бирге жашабайт экен, бөлөк жашайт экен, бирок азыр шаарга барып, дароо үй алганга шартым жок. Ошол ишим дагы айылда болуп жатат, ишим жакшы деп айтты эле. Кече ошол бала кайрадан чалыптыр. Устаз, ушундай абал болуп калды, аялым кийим кечесин алып, жүгүн алып, шаарга кетип калыптыр, бир балам менен. Телефон чалсам албайт, WhatsApp'tan жазсам жооп бербейт. Мен кайра келбеймин деп, шаарда жашаймын деп кетип калыптыр. Эмне кылайын деп жатат. Ушул бир жума, 2 жумадан бери кыжалат болуп, ушундай кайгыга батып турамын дейт. Урматтуу ага инилер. Бул жашоо бардыгыбыздын башыбыздан өтүп жаткандай эле, бул деңизге кеме менен чыккандай эле. Кайсы бир адам ушул деңизге чыкканда жанына бир шеригин алып чыгат. Аял болмосо күйөөсүнү, күйөөсү болмосо аялын алып чыгат. Бул кемеде чыкканга татыктуу адамдар бар. Ошол аял үчүн, ошол күйөө үчүн кызмат кылып, ыраазычылыгын алып, өмүр бою кызмат кыла турган, ошол жерден ийгиликтерди, бакытты, бала чаканы, келечекти кура турган адамдар бар. Бирок тилекке каршы кээде ошол нерсеге татыктуу эмес дагы аялдар болуп калат. Ошондуктан ага инилериме айтарым, эгерде сиз колуңуздан келген жакшылыкты кылып, үй бүлөнү сактап калганга, аялыңызды сактап калганга, бала чагаңызды сактап калганга аракет кылып, аларга кийиндирип, ичиртип, ушул бизге кайрылган жигиттей колунда 30 000 сомдук жаңы телефон алып бериптир, алтын кулак сөйкөсүн, алтындарын алып бериптир. Бардыгын алып бергенден кийин үйүндөгү жада калса, интернетин кошо алып жулуп кетип калыптыр. Эгерде ушундай болуп, ушундай ыйык сапарга, бийик сапарга, келечек муунду улай турган сапарга сиз менен бирге чыкканга татыктуу эмес болуп, өзүнүн кызыкчылыгына, алдагы өзүнүн кызыкчылыгы болсо дагы жөнөкөй болуп татыктуу эмес нерселердин артынан таштап кете турган болсо, ошол нерсеге эч кандай кайгырбаңыздар деп айтар элем. Демек ал аял сиздин кызматыңызга, сыйыңызга, ошондой келечек муунду улаганга урма сыйды көрүп, үйдүн төрүндө нур болуп отурганга татыктуу эмес экен. Ошондуктан сиз эч кандай кеткенине кыжалат болбостон, тиричилигиңизди улантып кете бериңиз деп айтар элем. Колуңуздан келишинче аракет кылдыңыз, ата-энесине айттыңыз, өзүнө айттыңыз, түшүндүрдүңүз, жашоонун шартын бардыгын түзүп бердиңиз. Ошол айылда болсо дагы жашоонун бардыгын шартын түзүп бергенмин. Күндүгө жок дегенде $200-300 акча табамын деп айтты эле. Демек бул үйдөгү шарттын бардыгы бар, ошол шарттын бардыгы бар болуп турса дагы отосунда бир баласына дагы карабастан ошентип таштап кетиптир. Ошондуктан урматтуу ага инилер, эч качан кыжалат болбоңуз. Демек сиз менен ошондой улук сапарга чыкканга татыктуу эмес экен, татыктуу адамды издеп, өзүңүзгө ар дайым бекем боло турган кызды издеп алыңыз деп айтар элем. Бул пайгамбарлардын убагында дагы болгон. Кээ бир пайгамбарлардын аялдары ушундай дават кылып, ыйманга чакырганда келбестен, балким ошол ыймансыздарга кошулуп, бактысыз тарапка кеткендер дагы бар. Ошондуктан эч качан кыжалат болбостон, башка ошол татыктуу адамды таап, жашооңузду улантып кетиңиз деп айтар элем. Алла таалам ар бир үй бүлөнү өзү сактасын, коргосун.